Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, сиздер Мен Кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз Күрт улутундагы Валия Надырович болмокчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай мен курулуш объектисинде турам. Ал киши өмүр бою ушул курулуш тармагында прораб жана монтажер болуп эмгектенген экен. Акыркы мына Бордош элибиз Түркия элинде болуп өткөн апат бардыгыбызга эле сабак болду окшойт. Ушул окуядан кийин Кыргызстандагы мындай кабат үйлөр дагы канчалык деңгээлде баягы бышык салынды экен, кандай болду экен деген санаркуу ой ар бирибизде турса керек. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Валия эке, мына биз сиз мен курулушуна салым коштум деген объекттин дагы бирөөсүнө келдик. Эми ушул курулуш жаатында сиздин тажрыйбага таянып айтып берсеңиз, кандай салыныш керек, эмнелерге көңүл буруш керек? Эми основной бизде конструктивный части. Эгерде конструктивный части жакшы кылсаң, бетон алып арматурасы, бетону жакшы болсо, үй жакшы болот. Ана основной кандай? Бизде эң эле биринчи неме иретте армировать эткенден кийин биз немелерди чакырабыз: технадзорду, авторский надзорду, госинспекцияны, буларды чакырып, буларга көрсөтүп, анын эртеси анан бетон алабыз. Бетон алып туруп, бетонду алып келгенде лаборатория кошо келет. Эгерде жок болсо өзүбүз куюшубуз керек. Основной лабораториялар келишет. Келип туруп, кубик кылып туруп бетонду куюп алышат дагы. Ошол эле машинадан. Жасалып жок, алып келип турган жерден. Алып келип турган миксер турган жерден эле ошол жерден ошол эле бетонду биз куябыз да. Ошол бетонду алып туруп, кубик кылып туруп, ал лаборант куюп алат. Куюп алып туруп, аны кийин экспертизага чыгарат да, ошол жакшы бетонбу же жаман бетон, ошондон билинет. Аны канча күн тоңдурат? Аны 30 күн, 28 күн кармайт. Сууда кармалабы, эмне? Эми сууда кармалат, печке да кармалат, сууга коет, отко койбойт, немеге печкеси бар өздөрүнүн. Өзүнүн печкасы бар, ошо печкага салышат дагы, ошол жерден прочностун алгандан кийин, анан кийин компрессор бар, компрессорго давить этип туруп неметкенде прочносту ошондо билинет. Канча атмосферный давление менен басып чыкканы. Анан алар справкасын беришет, өздөрүнүн токтомун беришет, мындай болду деп. Ошондой эле арматураны биз койгонубуздан кийин коюп варить этип даярдаганыбызда биз дагы эле центральный лабораторияны чакырабыз. Лаборатория келип текшерип берет, лазерный неме менен текшерет. Анан кийин дагы суранычы бар, кесип туруп, 25 сантиметрден кесип туруп, варить этип беребиз дагы. Аны лабораторияга апарып беребиз да, алар пресс менен жулушат. Ошондо дагы канча давление чыдайт. Ошондой кылып туруп, проверить этип туруп тапшырабыз. Ошонун кагазын, алардын заключениясын, арматуранын заключениясын, бетондун заключениясына немеге беребиз, госинспекцияга беребиз, тапшырабыз, алар текшерип макулдугун берет да. Ошону жарактуу экинчи этажга өтсөңөр болот деп алар уруксат берет. Ар бир этаж сайын ошондой кылып туруп текшерет. Тийиштүү мекемелер. Курулуш жаатында эң негизги кармап турган нерсеси, эң негизги бөлүгү кайсыл? Фундаменттен башталат деп коебуз го дайыма эле. Мына бетон жөнүндө айттыңыз, андан кийин арматура, анан дагы эмнесине көңүл буруш керек? Эми основной эле ошол, основной конструктивный части ошол. Подвалдан чыгып кеткичекти ошол кармайт.
Основной подвал бакы. Подвалындагы бир жерде дагы бир жерде бакы жерди казып бүткөнүбүздө өзүнүн точкасы бар. Бизде геодезист деп коебуз. Геодезист бар. Алар карап текшерип, точно биз ошол уровеньге түштүкпү, түшпөдүкпү. Түшкөндө ошол уровеньден анан биз центральный лабораторияны чакырабыз. Алар келип туруп текшерип, грунт кандай экенин, основной грунтты алар алышат, лаборатория. Алар дагы заключениясын беришет, мындай жакшы болду, жакшы, биягын пайдаланып, улантсаңар болот деген немени айтат. Негизинен Кыргызстанда арматуралар, бетондор кайсыл жактан алынат? Россиянын неме арматура российский. Эң эле жакшы арматура бул российский. Российскийден алар алып келишет. Сертификаты бар. Российский арматура сертификаты, планча диаметри мынанча, немеси мынанча деп туруп жерден кагазы менен келет. Ошол арматураны бизге кайра сертификаты менен бизге берет. Бизге бергенден кийин биз келип туруп аны барит этип, кесип, барит ете беребиз. Негизинен жанагы биз эми жөнөкөй жер үйлөрдү салганда деле арматура орноткондочу, мисалы, эки этаж үйлөрдү салып атпайбызбы? Анан акчанын жыйынтыгына карап, баягы чөнтөгүбүзгө карап, диаметри азыраак арматураларды алып калган учурларыбыз бар да. Бирок мындай чоң, көп кабаттуу үйлөргө канча диаметрлик арматуралар? Бир жерде мына мисалы үчүн могул үйгө 32-лик арматура колоннага. 32-лик арматурадан 18 штук бир жерде колоннада. 18 штук. И дополнительно аны дополнительный дагы доп дегенибиз бар. Дополнительный дагы 18-ликпи же 23-ликпи же 25-ликпи салабыз. Салып туруп, хамут менен уроюбуз. Бир жерде дагы бакы китайский арматура жүрөт. Алар болбойт, вообще алар болбойт. Категорически аларга жакын жолобойт. Сиз ишенимдүү эле айта аласыз? Ишенимдүү эле айтам. Ага жолобо российскийге жетпейт. Анан кийин алган материалдын сертификаты бизге керек да, основной. Мисалы үчүн даже биз жыгач алсак дагы, жыгач тактай алсак дагы, ошо тактайдын сертификатын алабыз. Сурайбыз, кана сертификат барбы жок? Сертификат болсо жазып бер, пожалуйста, ала беребиз. Тышынан карап атканыбыздын себеби ичинде уже жительдер деп коебуз, баягы жашоочулар ичинде уже жашап атышат. Алардын үйүнө кире албайбыз. Ошондуктан тыштан ушул үйгө кошкон салымым чоң, бүткүчөктү мен салдым. Бардыгы жакшы, качествосы деле жакшы, жетиштүү материалдар жетиштүү болду, бардыгын жакшы кылып бүтүрүп чыгып кеттик. Основной бизде кандай конструктивный частын бирөө кылат, кладканы бирөө кылат, отделкасын бирөө кылат. Андан кийин хозяиндер өзүнүн полностью отделкаларын кылышат, ичиндеги немелерин өздөрүнө жаккандай кылып, өздөрүнө жаккан штукатурканы өздөрү кылат. Могул объектини тапшырып бердик. Азыр отделкасы кетип атат, отделка. Основной каркасын мен салып бердим. Основной каркас бизде, биздин мойнубуздан бүтүрүп отделкага тапшырдык. Азыр отделкасын кылып атышат. Ар бир үйдүн ээси өзүнүкү, өздөрү кылып атышат. Биз бир гана могул каркасына жооп беребиз. Жоопкерчилик биздин мойнубузда. Биздин мойнубуздан примерно где-то 30-35 жыл биздин мойнубузда болот. Эгерде бир нерсе болуп калса, Кудай сактасын. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Вали аке курган имараттарды кыдырып, көрүп, анан мына ушул кофейняга келдик. Вали аке бизге бир кызык окуя айтып берди.
Күрт улутундагылар да мындай бир жакшы салт бар экен. Үйдө ымыркай болгондо анын 40 күндүгү чыкмайынча үйгө киши кирбейт экен, үйдөн киши чыкпайт экен. Биз эми бул үй бүлө туурасында дагы алдыда маек курабыз. Ал эми Вали байкенин өзүнүн балалыгы туурасында кеп кылалык. Вали байке, эми сиздин жумуштарды көрүп келдик. Анан өзүңүздүн балалыгыңыз тууралуу, каякта төрөлгөнсүз, ата-энеңиз, балалыгыңыз туурасында кеп кылып бериңизчи. Рахмат. Мен 1952 жылы 20 августта Көкжаңак шаарында туулгам, Жалал Абад облусунда. Ошо мен туулган жылдары деле мурун Жалал Абад облус болчу. Ошо облусунда туулганмын. Ошо жерде кыргыз мектебинде окуп 10 классты 69 жылы бүткөнмүн. 3 орто мектепте Көкжаңак шаарында. Андан кийин окууга өттүм, окутуп, строитель болуп иштеп жүрөм. Ошо бетонщиктен баштаганымда жумушумду. Рядовой бетонщиктен баштап, мастер, прораб, начальник участка, замдиректор, замначальник и начальник управления болуп иштеп пенсияга чыктым. Ошо пенсияга чыгардан кийин прораб болуп, азыр Бишкекте жумуш кылып жүрөм. Көп кабаттуу үйлөрдү салып, монолитный участкаларын мен салып жүрөм. Азыр биз келип көргөн үй, бул монолиткасын биз кылдык. Азыр отделкасы жүрүп жатат. Уже үй тапшырганы 2-3 күн эле ушул айдын башында бүтөт. 1952 жылы туулуп, 1959 жылы 1-чи мектепке бардым. Ата-энем савтехник болгон үчүн чамда ошо кыштакта жүрдүк. Кыштак мектебинен ошондон баштадык. Кыргызча окуп бардык. Ата-энелерим деле, карындаштарым, инилерим бардыгы эле кыргызча билет жакшы эле. Мендей эле сүйлөшөт. Ата-энебиз 37 жылы репрессия кылып бияка келген атам. Кайсы жактан келип атат? Еревандан, Армениядан келишкен, Армениядан келип, ошо 37 жылы Көкжаңакка келип түшкөн, ошо ойдан ошо жерде жашап, 92 жылга дейин ошо жерде жашап. Күрттөр основной репрессия болуп бирге келишти да 1937 жылы репрессия болуп, чоң энем менен атам, агасы үчөө келип ушул Көкжаңакта орношуп калышат. Ошо жерде жүрүп, атам окууну бүтөт, жумуш ошо жерде иштейт. Анын агасы Паша, ал дагы ветврач болуп иштеген совхоздо. Атам управляющий, бригадир совхозда болуп иштеп жүргөн. Биз болсо болгону 11 бир тууганбыз. Эң чоңу органда иштейт эле. Андан кийин эжемден кийин мен, менден кийинкилер мугалим, портной, шопур, органда иштеген инелерим бардыгы эле. Азыр пенсияда бардыгы. Кыштакта жакшы эле өстүк, кыштакта атам менен жүрдүк. 69 жылга дейин ошо мектепте, кыргыз мектепте окуп, совхоздо жүрүп, совхоздун ишин кылып, атама жардам берип, ушинтип эле жүрдүк. Ордо ойнойт элек кыштакта, түшкө ар дайым ойнойт элек, ак чөлмөк ойнойт элек, жазындасы. Мен көп китеп окудум кыргызча. Манасты дагы окугам, Каныбекти окудум, адабий китептерди көп окудум кыргызча.
окуу өткөндөн кийин армияга алып кетишти. Армиядан 2 жыл армияда служить еттим. Служить етип келип строительный техникумду бүттүм. Бүткөндөн кийин ушу жумушка направить этишкен, ошо бойдон стройкада жүрөм. Оштогу филфакка тапшырганмын, ага өтпөй калганмын. Өтпөй анан кийин техникумга тапшырдым, ошол эле жылы. Техникумга өтүп, ошо бойдон калып калдым. Кыргыз тилине тапшырган элем. Орусча анча сүйлөй албайт элем, орусча жакшы түшүнбөйт элем. Мектептен бир сабак берет эле, бир сабак менен эле орусчаны үйрөнө албайт элек. Азыр деле ошол бир сабак менен кыйналып эле жүрүшөт экен. Ошентип өтпөй калганмын. Азыр Кудайга шүгүр. Техникумду деле бүттүм, жакшы. Ошо менен иштеп келатам. Өзүм бетонщиктен баштадым. Жакшы эле өзүм рабочий болуп иштеп, анан окууну бүтүп, азыркыга дери ошол күндөрдүн неме турмушумда ошо менен эле оокат кылдым. Жакшы эле ыраазымын ошого. Келинчегим Суана. Ал менден жаш, 16 жаш кичүү менден. Экинчи аялым, биринчи аялымдан ажырашып кеткенмин. Ал биринчи аялымдан 3 уулум бар. Бул аялымдан Суанадан 3 кызым бар. Үчөө тең окуп, жакшы чоңу технологический институт бүткөн. Экинчиси немени бүткөн, техникумду бүткөн, отличный. Үчүнчүсү азыр колледжини бүткөн, юрфактын, юридический факультетин. Азыр аны бүтүп университетке тапшырган, университетте 2-чи курста окуйт, кичи кызым. Үй бүлөм менен жакшы элебиз, турмуш жакшы, кыргызча түшүнөт, кыргызча билет. Ар дайым эле кыргыздардын арасындабыз. Жаман жакшылыкта барып келип турабыз бири-бирибиз менен, колу коңшулар менен жакшыбыз. Барып келишибиз бар. Ошондой эле достор көп. Бишкекте достор бар. Жалал Абадта азыркыга дери барып келишим бар. Барып келем. Неме боюнча келин алганыңда келин сен менен кайнатасы менен сүйлөшпөйт. Смысл сүйлөшөт, кечирээк сүйлөшөт. Бакы 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин кайнатасы келинге подарка алып берип, келинди отургузуп, мындан ары бүгүндөн кийин сүйлөш деп, ушундай бир болот деп ыраазычылыгын берет. Ошондой эле мына бир мисал, менин инимдин аялы уже 60-ка уже чыгып калды иним. Келиним где-то 55-те экен, 54-те. Кече жакында гана мен менен сүйлөштү. Мен отургузуп алып, аны неме кылып туруп, подарка берип, кече гана бир 10-15 күн болду мына сүйлөшкөнүбүзгө. Чакырып алып ошону. Көбүнчө биздин салтыбыз ошо кыргызга жакындан. Мени күрттөр жаман көрчү эле. Сен кыргыздар менен немесиң деп.
жыйкы түн тыптын жайлана асманда калкый тайгана айга окшоп мен да токойду айланып жүрдүм жайганып жан жактан мейлен жел келет жалбырак бутак бермелет жанашап өскөн кайыңтал жаз селкина боз оюңдөнөт Madallıvaktın tübünde Değişebiyin yenge Ezili bekay jaştıra Tartıleve tatlı süygün Kırgızstan mağa bilim verdi Kırgızstan mağa жашоо verdi Жашоом ошондой эле үй турмушум, иш жумуш берди. Ушу Кыргызстандан болгон байлыгым ушу Кыргызстан берди бардыгын. Досторду берди, жора жолдошторду берди. Тууган уруктарым бардыгы эле ошол жерде бардыгыбыз эле кыргыздардын арасында эле өсүп, жакшы эле жашап, жакшы жүрөбүз. Негизинен Күрт улутундагы жарандар 37-жылкы Сталиндик репрессиядан бери Кыргызстанды байырлап калган деп айтышат. Ал эми бүгүнкү күндө жалпысынан Кыргызстаныбызда 15 миңге жакын мына ушул Күрт улутундагы жарандарыбыз жашайт. Ал эми биз төмөндө болсо сиздерге мына ушул Вали Надырович туурасында, анын мекенге кылган кызматы туурасында кеп кылганга аракет кылдык. Сиздер болсо Мен Кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жолун кыйын үшүрсүн кышта катуу борон улуп кар уруп сууңду өз мойнум алайын жол карайын токтой турчу атажу жол карайын токтой турчу атажу Ата журтубуз Кыргызстан болсо каяктан неме киндик каныбыз каерде аккан? Кыргызстанда аккан. Ушу Кыргызстан эле ата журт бизге. Кыргызстандан башка жакшы жер жок дейм. Билесиз, кыргыз жеринде таза суу, таза аба, мындай жакшы жерде эч ким таба албаса керек. Кыргызстанга тынчтык каалайт элем. Бул Кыргызстан бул өзүнчө эле периште да. Бунун кадырын билген адам 100 жыл жашайт да. Азабыңды өз мойнум алайын, из карайын токтой турчу атажу. Из карайын токтой турчу атажу. Жазда башка желпидеси